Жолдо жүрүүнүн эрежелери деген эмне жана аларды эмне үчүн сакташ керек деген бала чагыбыздан бери үйдөн да мектептен да айтып келишет. Бирок ал дагы жетишсиз көрүнөт. Анткени балдардын жол кырсыктарына кабылуусунун аягы түгөнбөй келет. Кумтөр компаниясы өзүнүн кызматкерлеринин балдарына жолдо жүрүүнүн эрежеси боюнча интерактивдүү тренинг өткөрдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Мындай активдүүлүктү чоңдордун тренингтеринен сейрек көрүүгө болот. Кумтөрдүн кызматкери роль аткарган инспектордун суроолоруна балдар эжа бербей жооп беришти. Мындан алардын жол жүрүү эрежелерин жакшы билгендиги байкалып турду. Тренинг балдардын ата-энелеринен деги эле жалпы алган билимдерин практика жүзүндө бекитип берди. Ал азыртадан эле мектепке өз алдынча барат, ошондуктан эч жактан бери эле жолдон кандай өтүштү түшүндүрүп бергенбиз. Жол чырактын белгилери кандай жана автоунааны кайсыл учурда өткөрүп жибериш керек деген, адегенде оң, сол жагын караш керектигин билет. Бул жолу тренингке Тоокен компаниясынын Бишкектеги гана эмес, Ысык Көл облусундагы кызматкерлеринин балдары да катышты. Анткени жол кырсыктары аймактарда да көп болууда. Өлкөбүздө канчалык профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгына карабай, жыл башынан бери эле балдардын катышуусу менен 89 жол кырсыгы катталган. Бул кайгылуу статистиканы кыскартууга мектептер да колунан келген аракеттерин кылып жатышат. Биздин класс жетекчилери да бул боюнча бир топ иштерди жасап атышат да. Ар бир класстарда өзүнчө бурчтар уюштурулган жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча. Ошондой эле ар бир окуучунун күндөлүктөрүнүн артында ошол жол маршруту көргөзүлгөн. Кандай басыш керек, кайсыл көчөлөргө олуттуу мамиле жасап, жолдон кантип мындай коопсуз өтүү керек. Номер 15 орто мектеп Каракол шаарынын эң жандуу райондорунда жайгашкан. Жакында эле мектептин жанына жол чырагы орнотулган. Эртең менен жана окуучулар түш маалында мектептен чыкканда жолдон өтүүгө милиционер жана мектептин коопсуздук кызматкерлери жардам беришет. Светофор кызыл күйгөндө токтоп күтүп туруш керек, машина өтүп кетиш керек. Сары күйгөндө күтүп даярданып туруш керек. Жашыл күйгөндө өтүш керек. Эки жакты карап өтүш керек. Биринчи солду, анан оңду карап машина жок болсо кетиш керек. Биздин эжебиз дайыма түшүндүрөт бизге эмне экенин, жол эрежелерин сакташыбыз керегин дайыма биз өтөбүз. Аларды биз сакташыбыз керек. Оң жакты жана сол жакты мен дайыма карап өтөм. Биз дайыма сүрөт тартабыз. Дайыма ушул темага келип, биздин эжебиз дайыма бизге айтып берет. Мен зебра менен өтөм, жана тротуар менен өтөм. Жана жолдон чуркабаганга аракет кылам. Жана ошо сол жакты жана оң жакты карап туруп өтөм. Бишкекте өткөн тренингде көп суроолордун жообу алынды. Жол чырагы жок жердеги кесилиштерден автобуста айланып, кандайча туура өтүү керек, адаттагы жол белгилери эмнени билдирет сыяктуу көптөгөн суроолор балдарга кыйынчылык жараткан жок. Если пешеход переходит дорогу, если, например, идти не пешеходному переходу, да еще на красный, то тебя могут сбить. Автобус большой, поэтому ты можешь не заметить, как вторая машина за автобусом может ехать и может тебя сбить. Оюн түрүндөгү окуу тренинги балдар арасында кызуу талкууну жаратты. Ар бири кол көтөрүп биринчи туура жооп берүүгө аракеттенип жатты. Балдар командаларга бөлүнүп табышмактуу оюндарын чогултуп, теле жарыштарга катышып жаткандай сезишти. Андан кийин жол жүрүүнүн эрежеси боюнча мультфильмдерди кубануу менен көрүштү. Мы готовили эту программу. Биз бул программаны даярдап жатканда балдарга кызыктуу болушу үчүн ылайыктуу оюндарды тандадык. Тренинг интерактивдүү болуп, баардыгы активдүү катышуусуна көңүл бурдук. Балдар билгендерин дагы бир ирет эстеп, ага кошумча жаңы нерселерди үйрөнүп, ала кетүүсүн ойлодук. Бишкектеги жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча интерактивдик тренингке 18 окуучу катышты. Кызыктуу оюн форматында өткөн окууда балдар жолдон кандай өтүшү керек жана жол белгилеринин маанисин дагы бир ирет эстерине сактап алышты. Миллионер оюну өтө күлкүлүү экен. Анткени бул оюн акылдуулар үчүн. Биз дагы баарыбыз акылдуулардын ролунда болдук. Мирбек Султанбаев Кумтөрдө 8 жылдан бери эмгектенет жана өзүнүн коопсуздугуна абдан көңүл бурууга аракет кылат. Курду тагынып жүрүү ар бир жумушчунун алтын эрежелеринин бири болуп саналат. Ал эми компаниянын кызматкерлеринин балдарына өткөрүлүп жаткан тренинг окуулар эстен чыкпайт. Себеби күнүмдүк турмушта күнүгө жолугуп турат. Качан биз мисалы машинага отурганда адамдар дайыма эле идеалдуу болбойт да. Курду байланганды унутуп калабыз. Ушундай учурларда менин балдарым дайыма "Ата, куруңду байлан, Сураныч" деп айтып турат. Көрсө бул компаниянын кызматкерлеринин жана
балдарынын көнүмүш адаттары экен. Балдарга эрежелерди туура сактоону үйрөтүп коюу менен алар дайыма тобокелдиктен кутулууга жардам берет. Мен дайыма эрежелерди сактайм жана ата-энеме да курун тагуусун айтып турам. Эгерде эрежелерди сактасак, бардыгы коопсуз болот. Эгерде сактабасак, жыгылып же балким кырсыкта болушу мүмкүн. Балдарга жол эрежелерин үйрөтүү боюнча окуу тренинги экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Аны Кумтөр компаниясы Work Safe, Home Safe жумушта да, үйдө да коопсуздук программасы алкагында өткөрүп жатат. Коопсуздукту дайыма ойлонуп, аларды балдарга айта жүрүшүбүз керек. Бул маданиятты өлкө боюнча жайылтуу керек. Коопсуздук боюнча кам көрүү зарыл, анткени бул эң башкы нерсе. Ал жараталуу жана көйгөйлөрдөн кутулууга жардам берет. Бул Work Safe, Home Safe коопсуздук программасы алкагында Кумтөр кызматкерлеринин балдарына өткөрүлүп жаткан биринчи иш-чара эмес. Мурда Тооген ишканасынын кызматкерлеринин балдарына биринчи медициналык жардам көргөзүү, өзгөчө кырдаалда кандай алып жүрүү керек сыяктуу темаларды айтып беришип, ал эми ноябрь коопсуздук айы деп жарыяланган. Бул жылдын аякташы менен бул программа токтобойт. Тескерисинче техника коопсуздугун окутуу жумушта гана эмес, үйдө да улантылат. Жана жаңы 2018 жылы бул маселеге дагы көп убакыт бөлүнмөкчү.